Медиа хабка Кореяда иштеген Кыргызстандын жараны Алымбек уулу Кубан кайрылып, Корея жаранына $1 миллион ашуун акчаны алдатканын айтып арызданды. Анын айтымында бул акчалар кыргызстандык ишкерлерге тиешелүү, анткени алар бул жактан акчаны которуп, ал эми Кубан болсо Кореядан накталай алып берип, бул акчаларга ошол жактан машина жана телефондорду алып жөнөтүп турушкан экен. Анда эмесе биз азыр Кубан менен түз видео аркылуу байланышып, окуя кандай болгонун баштан аяк сурайбыз. Окуяны баштан айтып берсем, бул Чо Ихён менен биз 2023-жылы ноябрда таанышканбыз. Телефон менен башында. Телефон менен иштеп жүрүп, постоянно телефон бизге алып берчи. Биз ага акча берчик, алдын ала наличныйчы. Корейский вон менен. Ошентип иштеп жүрүп, убакыт өтөт, 24-жылы болуп, 24-жылы апрелде şu Abmenkan'ı işleteli de sonuç kılap bolç. Kurslarız beri. Anan oşonmen iştep жүрүп, Abmenkan'da iştep ketebиз, telefon менен да иштей беребиз, клиенттер көбөйөт. Abmenka'da ошондой эле машина менен иштеген, телефон менен иштеген кыргыздардын биякта мигранттар Кореяда. Ошолорго обналичка алып берчикпиз. Алар болсо 10 саат, 12 саат күтүшүп, биз да акчаны ошончо күттүк да. Демек Кыргызстандан акча жөнөтсө, криптовалюта менен сиздер ал жактан наличный чыгарып берчүңүздөр, Наличка чыгарып берчик да, биз ошондо Кыргызстандан лицензиясы бар обменкалар которчу бизге акчаны. Биз бияктан Чо Ихёндон сураганбыз, лицензия барбы, акча тазабы, наличка акча тазабы дегенде, ал бизге айткан таза, ал жерден телефон да чыгат, акча да чыгат, чоң компания дейт да, корейцтер менен иштешебиз дейт. Хорошо, анда тест кылып бир $100 000 көрөлү дейбиз да биз. Биринчи көрөлү дейбиз. $100 000 ырытабыз, 8 сааттан келет акча. Келет, акча таза экен, всё хорошо дейбиз. Жакшы экен, анда иштейлик дейм анда. Если вдруг акча жок болуп кетсе, эмне кыласың десек, ал жерде корейцтер, чоң компания, сен мага айткан неге ишенбей атасың? Ой, ишенип атам, если вдруг дедим да мен. Если вдруг ар кандай болуп кетет орто жолдон. Дегенде жок, ушу корейцтер менен иштешебиз. Ал жака эч кандай мигранттар кире албайт, только корейцтер менен иштешет дейт да. То есть ошондо ал бизге адрес берчи, кошелек, электронный кошелек, адрес берет. Биз ага тестовый $10 ыртабыз постоянно. Түштүбү деп сурайбыз. Түштү дейт. Анан биз калган акчаны ыртабыз да. Ошентип 6 саат, 7 саат акча которулчу. 500 000, 600 000, $1 миллион чейин. Кээде $1,5 миллион чейин. Потому что акчанын неге көп дегенде, бул жерде машина менен иштеген адамдар көп болчу да. Машинанын акчасы, суммасы көп да, аябай. 20 000, 10 000, 50 000, $70 000 ушинтип салышат ар бир адам. Ошондо 20, 30, 40, 50 адамга чейин пострадавший бар да. Сиз ошол окуя болгон күндү эстеп айтып берсеңиз, акча кантип жоголуп кетти? Ошол моментте 29-30-31-инде бизге айтып атат кечинде. Чо Ихён. Майдынбы? Майдын ошондо 30-31-ине карай айтып атат да бизге. Ушундай акча өзбек бар экен орто жолдо, өзбек бар болчу деп айтып атат да. Хожа Акбар деген Өзбекстандын улуту экен. Ошол орто жолдо ал акча ташып жүрчү экен, ал өзбек жараны буга алып келип берчү экен акчаны. Анан биз ага чейин эле сурачык да, өзбек, казак, кыргыз эч ким жок ортодо. Потому что корейцтер менен алар законду билет деп биз акчаны тазабы дегенбиз да, башында таза деген. Булар законду билет, бир аз жакшы анда таза экен деп. Ошон үчүн корейцтер менен иштешчик да биз. Бүт эле мигранттар корейцтер менен иштешет. Ошондо 30-сунда биз акчаны күтөбүз. Түнкү саат 1-12 чейин күтөбүз. Бунун офисинде, Чо Ихёндун офиси бар болчу. Ошол жакта күтөбүз. Бул характерин көргөзүп, акча келет, эмнели кызыкчу болуп атсыңар деп ушинтип кетип калат да. Башка адам болуп калат дейм, акчанын уже сумма аябай көп болуп атат.
Канча сумма? Миллиондон ашык ошондой сумма менен иштедик да постоянно 2 айдан беричи. Анан адам өзгөрөт экен, өзгөрүп ошентип характерин көргөзүп кетип калды да. Биздин жаныбызда туруп элечи. Анан ошол күнү түндө эле айтып атат, ушундай акча жоголуп кетти, өзбек жараны бар болчу деп ошону айтып атат да. Анан ошентип биз да заявление жаздык, заявление жазып, прям ошол өзүнүн жашаган прописка менен каякта турса ошол жака барып заявление жаздык. Үстүнөн 2019-жылы келгенбиз бияка келип, анан иштеп, стройкада иштеп, анан бизнеске өтүп, ошол бизнесте жүрүп, анан ушул даражага жеткенден кийин ушу алданып калып атабыз да. Жакшы иштеп келип атканбыз, жалаң бүт эле молодежь иштеп атканбыз, байкелер бар болчу. Дружно эле иштеп атканбыз, бүт уже 2 ай болуп, уже 3-чү айга кетип атканда. Кыргызстанда акча алмаштыруучу жайлар бар. Алардын айрымдары биз силердин акчаңарды чет өлкөгө криптовалюта менен алмаштырып беребиз деп сунуш кылышат. Алардын интернетте сайттары бар, өздөрүнүн кызматтарын ачык эле сунушташат. Бирок бул кызматты көрсөтүш үчүн алар алгач улуттук банктан атайын лицензия алат, андан соң гана алар криптовалюта менен ар кандай операцияларды жүзүгө ашыра алат. Мисалы, кыргызстандык ишкерлер Кореяга акча которгондо алар кандай кылган? Алар накталай акчаларын алышкандагы ошол акча алмаштыруучу жайларга алып барган. Ал эми ошол акча алмаштыруучу жайлар болсо, бул акчаны криптовалютага которуп, андан соң Кореяга которушкан. А Кореядагы Чой Инхён аттуу жаран мына ушунун дагы акча алмаштыруучу жайы болгон. Бул криптовалютаны алгандагы анын ордуна кыргыз жарандарына накталай акча берип турган. Анан бул Чой Инхёндун көрсөткөн кызматында шек жараткан бир нерсе бар. Ал кыргыз жарандарына ыңгайлуу курсту дагы сунуштаган да. Ал эми бул накталай акчаларды чыгаргандан кийин Өзбекстандын жараны Хожакбар Аминадаев курьердик кызматты аткарып, ошол эле акчаларды ишкерлерге жеткирип турган экен. Мына 30-31 майда жөнөтүлгөн акчалар ортодо жок болуп атат. Корея жаранына $1 миллион ашуун акчаны алдаткан Алымбек уулу Кубанга Кыргызстандан досу Бексултан жардам берип жүрөт. Сиз бул жакта кандай иштерди аткарып атасыз? Кайсы мамлекеттик органдарга бардыңыз? Саламатсыздарбы? Мен бардык эле органдарга барып кайрылып атам. ГКМБга, МВДга, ГУВДга тааныштар аркылуу ооз эки айттырып, эмне кылабыз, багыт бергиле деп. Бул жактан Кубанын жумуштарын мен көбүнчөсү мен кылчым. Машиналарды салат, телефондорду салат, тозуп алам, салып жиберем, акчаларын берет, алар салып жиберем, ушундай сыяктуу жумуштарды. Анан бардыгын эле кайрылып, бардыгын эле айтып, эмне кылабыз, мигранттардын укугу кандай болот, кимге кайрылабыз, кимден жардам алабыз, кимден жардам сурайбыз деген эле суроону коюп атам мен деле. Ошол $1 миллион ашык акча канча адамдын акчасы? Ал жерде бир 50дөй, 60тай адамдын акчасы бар да. Ал мен да так билбейм, азыр тиги Кореядан болсо жашыруун болот экен ал жакта, бүт иликтеп бүткөндөн кийин гана ачыкка чыгат экен да. Анан биздин ошо талап ошол мигранттардын ошол жактагы коопсуздугун, арызын дегиле ошо кантип каралат, кандай болот, бул иштин аягы кантип бүтөт деген эле мындай бир кооптонуп атабыз да. Мигранттардын укугу кантип корголот, кантип каралат деп ал жактан өзүбүздүн эле кыргыз жарандар, балдар иштеген, жанагы перекупщиктер, машина менен иштеген, телефон салып иштеген балдар видео кайрылуу жазышкан. Ал видеодо бүт биздин өзүбүздүн ажабызга Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын башчысына Камчыбек Кыдыршаевичке, ошо тышкы иштер министрлигине Кулубаев деген ошо биздин министрге да кайрылып, жазышып, айтып, кандай каралат, ушуну жардам берип коюңуздарчы деп айла жоктон чыгышкан да. Бир мындай жакшы бир банк аркылуу эле которуп эме кылса болбойбу десең, элдин баары эле ушундай через тезер криптовалюта аркылуу эле которушат экен да. Анан менде бул боюнча эч кандай маалымат жок. Мен өзүм деле тезерди мындай жакшы түшүнбөйм, ачык айтканда. Обменкага эле апарып берип койчумун, анан обменкадан ошо лицензиясы барлар которуп,
ошо лицензиясы барлар деле жоктор деле которушат экен. Анан мен мунун кандай жол экенин билбейм да. Бирок мен дайыма айтчумда, лицензия жолу ушу лицензиясы бар балдар менен кайрылып сүйлөшүп, ошолорго айтып, анан акчаны алсаң сага жакшыраак болот деп эле ошо Кубага деле ошентип айтчумун. Балага деле кыйын болуп атат эми Кубага делечи. Ал бул жерде 1 миллион сом эмес, 1 миллион доллардан ашык акча болуп атат да. Анан ал жерде анча-мынча бизнесмендер бар экен, бир аз текебер болгон бизнесмендер бар экен. Анан мынтип коем, тигинтип коем деген адамдар да чыгат орто жолдон, билесиздер. Анан ошон үчүн ушул нерсеге биз барып атабыз. Ушул акчалар коюлуп, чыгып, тиги хожак барбы, же чойхону коюп береби, иши коюп берсин деп ошондой талапты коюп атабыз. Корея жараны өзү танбайт, акчаларды которуп алганын өзү танбайт. Ооба, танбайт. Ал чойхон барып, допроско барып айтып атыптыр. Ооба, мен бүт баарын мойнума алам, ушинтип айткам, жазышкам, Кубага айткам, Куба менен көп жылдан бери эле тааныйм бул баланы, иштешип келем деп айтып неме кылып атыптыр. Эми тиги тергөөчү айтыптыр, азыр могу иликтенгенден кийин очный ставка кылабыз деп айтыптыр. Куба менен анан Кудай буйруса ошо очный ставкадан да билинет да, көп нерсе ачыкка чыгат, кандай эмне болот экен. Өзбекстандын жараны Хожакбар Амин Дадаев өзү Наманган облусунан болот. Аны социалдык тармактардан издеп көрдүк. Facebook, Instagram жана TikTokто аккаунт ачкан экен. Бирок анда 1-2 сүрөтүнөн башка маалымат деле жок болуп чыкты. Хожакбар Сеул улуттук университетинде билим алып, андан кийин Инчхон шаарында иштеп жаткан. Акча жоголгон күндөн тарта Амин Дадаев дагы дайынсыз болууда. Биз анын атасына байланышып, уулуна байланыштуу жана жоголгон акча боюнча суроолорду бердик. Болкучон Амин Дадаев менен кесиптешим Хамидулло Узаков маектешти. Кыргызстонлук балдар Чоинхё деген бир ayol менен иштеген. Чоинхё Хожакбарды курьер кылып иштеткен экен да. Чоинхё азыр пулду Хожакбар алып кеткен деген да айып Хожакбарга коюлуп экен да. Шуну биз аныклап алайлы деп бизге телефон кылып эткенбиз. Yo, Meryem şu uzunluğuma şu ketkençi topulmayaptı. Bu ne dediniz ismini? Чоинхё. Ya birinci madde işittim ama umuma hiç kim ya tanıganmazmaydı. Bu meselelerde işitmeni düşünmezdim. Hazırgacha ham aniq bir masala yo'q da. Hojaqbar nima ishlardi o'zi asli Koreyada? U telefon bilan shug'ullangan xolos o'zi. Telefon olib sotardimi? Ya'ni telefon bu yoqqa O'zbekistonga Ha, yuborardi. telefon olib sotdi. Qancha vaqtdan beri ishlardi? Ya o'zi shu 1 yilchadan beri telefon sotardi xolos. Unaqa hech qanaqa mashinalarga aralashganini bilmayman. Yo'qolib qolish holati qanday bo'ldi? Siz qanday bilib qoldingiz yo'qolib qolganini? Ya o'zi shundoq hamma istashi boshladi, ketdi, shu bilan yo'q. Mana shuncha 3 oy bo'lyapti. Siz 3 oydan beri bir o'zingiz bir istab netib ko'rdingizmi? Ya'ni bir balki Koreya elchixonasiga istadim. Hamma bizda o'zimizni militsiyalarga, boshqalarga, tashqi ishlar vazirligiga arizalarni berdi u. hech qanday javob yo'qmi hozir? Ya endi qidiryapmiz degan javob bo'lyapti. Endi topsa u Koreya politsiyasi O'zbekiston militsiyasiga informatsiya bermasa qanday? Oxirgi marta qachon gaplashuvdinglar Hojaqbar bilan? 28-maydami o'sha yo'qolishdan 1-2 kun avval gaplashuvdim hali. Хожакбардын атасы уулун бир гана кыргыз жарандары эмес, өзбек жарандары дагы издеп жатканын тастыктады. Буга чейин Кубан Алымбек уулу дагы Хожакбарды Кореяда өзбек ишкерлери да издеп жатканын бизге айтып берген эле. Ал эми Кыргызстандын Кореядагы элчилиги криптовалюталарды колдонуу менен каржылык операцияларга байланыштуу алдамчылык фактысы боюнча иш алардын көзөмөлүндө экенин билдирди. 2024 жылдын июль айынан тарта Корея Республикасында криптовалютага байланыштуу каржылык кылмыштар үчүн өмүр бою эркинен ажыратуу мыйзамы күчүнө кирген. Ушуга байланыштуу элчилик кыргыз жарандарына криптовалюталар менен кандайдыр бир операцияларды жүргүзүүдө этият болууга чакырат. Кыргызстандык ишкерлердин жалгыз үмүтү азыр Корея полициясы менен Кыргызстандын Кореядагы элчилиги болуп жатат. Биз криптовалюта менен байланышкан бул афера боюнча сиздерге дагы да болсо маалымат берип турабыз. Тергөөнүн алгачкы жыйынтыктары сентябрдын башында чыгат деп күтүлүүдө. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Бул берүүнү мен Элвира Султанмурат кызы даярдадым. Бул видеону бөлүшүп, жакындарыңызга дагы жөнөтүңүз. Криптовалюта менен иш алып барууда алар дагы ушундай дагы тобокелчиликтер бар экенин эске ала жүрсүн.